Мынакей үйдө эчтемке калган эмес. Үй күл болуп калган күйүп. 6 баласын, 2 баласы менен эжебиз калыпты, жалгыз. Күл. Үй калган эмес. Assalamu alaikum. Санкт-Петербург шаарында эмгектен отқан мусулман бир туугандар, кыргызстандык мекендештер. Мына биз максат айылына келип отурабыз. Санкт-Петербургда Аракул уулу Талайбеке мына ишенип акча которгон экенсиздер, ал бизге которду. Ошонун ичинде Талайбеке Сележовскийден Тагдырбек 35 000 рубль которуптур. Анан мына ушул айылда жашаган жашоочулар менен келип чындыгында муктаж үй бүлөлөргө мына ал жактан бир туугандар 20 000 сомдон чечиптир. Ар бир үй бүлөгө 20 000 сомдон беришин, таратылсын деп. Мына биз ошол аманатты мына өз ээлерге берип атабыз. Берген бир туугандардан Алла разы болсун. Мына көрүп турасыздар, ушундай эжебиздин үйү жараксыз болуп калыптыр. Мынакей бул эжебиз акчаны алып, ушу балдарга дуа кылып коесуз эже. Мына сиз сүйлөңүз эже жата. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, жалпы эле Кыргызстанда жашоо, ошондой эле башка өлкөлөрдө миграцияда иштеп жүргөн жарандарга баардыгыга ыраазычылык билдирем. Бизди жоктоп, ушунчалык бизди эстеп, ушактан жүрөк менен сезип, биз үчүн күйүп, ушунчалык акча салган үчүн биз сыймыктанабыз. Мен сыймыктанам. Себеби мен бу жерден үмүтүмдү үзгөн элем да. Кайра 2 жылда эле бир уруш боло бергенинен кетмекчи болдум эле, эми кетким келбей калды. Себеби силердей кырган жигиттер бар экен, мындай силердин аманатыңарды жеткирген мыналардай жигиттер бар экен деп, өзүм балдарымдай сезип, кайра эле шеге мамлекет үйүмдү оңдоп берсе, отурайын дегенге чечтим. Ушундай эле силерге ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсуңар, ар дайым не тилесеңер тилегиңерди берсин, тапканыңардын берекесин берсин, эсен аман иштеп, ата-энеңердин, бала чакаңардын алдыга келгиле. Мына силердин аманатыңарды жеткирген балдардын өмүрү узун болсун, ар дайым ден соолукта болсун, Кудайым эсен тилегиңерди берсин. Бардыгыбыз бар болоюк. Пулдун суммасын айтпаңыз. 20 000 пулдун акчаңарды алдым. Бардыгыңардын ден соолугуңар болсун, ишиңерге ийгилик. Бар болуңар. Амин. Бул эженин чет эле